Саламатсыздарбы? Жалпыңыздарга салам айтам. Мен болсо 3 күндүк Алтайга болгон иш сапарды сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Иш сапарыбыздын эң алгачкы бөлүгү бул Bixer компаниясынын Bixer магазининен башталды десем болот. Жалпы командабыз мекеним деген форманы кийдик. Жигиттерибиз кийинип бүткөн соң бизди Сергей Bixer компаниясынын негиздөөчүсү өзү узатып, эгеликтерди каалап, андан соң эсен кулагабыз сапар дубасын айтып, биз аэропортту көздөй жөнөп кеттик. Биз бат эле аэропортко жетип барып, учууга камынып жаттык. Биз даяр болгон соң, бир убакытта эле Кубаныч Султан уулунун жанына ушундай караңыздарчы. Көрсө биздин жигиттердин фанаттары экен, алар сүрөткө түшүп кетишти. Ошентип узун жолду кыскартып, биз болсо Манас Бережекенин жанына, Султан менен Ильяс байке, Улан сары кыздын жанына, Рустам кичинекей кыздардын жанында, кыскасы биз көздөгөн жерибизге жетип бардык. Самолеттон түшсөк, ал жакта деле аба ырайы биздикиндей экен. Бул жерде мага окшогон видеограф дагы бар экен. Өзүмдү көргөндөй болдум. Шеф болсо баардык жигиттерди түгөлдөп карап жатты. Биздин пилот окшойт, буну дагы видеого тартып жетиштим. Ал жерден бизди кыргыз мекендештерибиз сонун маанайда тосуп алышты. Биздин көк бүрүчү жигиттердин жүктөрү оор, ушундай коляска менен сүйрөп чыгышты. Көк бөрү федерациясы жалпы 12 жигитке ат жабдыктарын, жаңы эрлер, ушул сыяктуу баардык керектүү нерселерин алып берген. Жигиттерибиз ар бири өзүнүн керектүү буюмдарын өздөрү сүйрөп жөнөштү. Баарыбыз аэропорттон сим-карта сатып алганга да жетиштик. Айрымдары үйүнө чалганга да жетишти. Ошентип биз жалпыбыз бөлүнүп машинелерге отуруп Новосибирск шаарындагы Кочевник деген кыргыздардын кафесине жөнөдүк. Ал жерден бизди кыргызча боорсок каймак менен өзгөчө тосуп алышты. Кыргызстанда жүргөндө көрөрмандар өзгөчө бөлүнөбүз, аны мыйынга алалычы. Бул жакта жигиттердин ынтымагын көрүп мен аябай суктандым. Карагылачы, даже видеодон көргөндөгүдөй ар бири өзүнүн жашына жараша туруп боорсоктон ооз тийип кетишти. Рамис Майрамбекович жигиттердин баарын толуктап, баардыгы дасторконго отурду деп карап жатты. Баардыгыбыз отуруп, курсагыбызды тойгузуп, кампайып, ушундай болуп отуруп калдык анан. Эсиңиздеби? Аэропорттон сим-карта сатып алганыбыз. Бизде интернетсиз жашоо жок. Биз ар бирибиз сим-карталар салып алып, интернет колдонуп жаттык. Анан сиз видеодон көргөн жигиттер бизди бул жерден ары
10-12 сааттык жолго Алтай жергесине алып жөнөштү. Бул кишилер башка машинеде, биз башка машинеде, жалпысынан 5 машине болуп жолго сапар тарттык. Жол алыс болгондуктан биздин машине шаңдоо компания менен кетүүнү каалап, өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрүп, шаңдоо кетип жаттык. Түнү менен узак жолдо уктап калып, эртең менен таң атканда көзүбүздү ачсак, ушундай кооз жерде кетип аткан экенбиз, карап суктанып бүтө албай жаттык. Бул жерде мен сыяктуу видеого тарткан Ширин дагы бар. Аркада Динара да тартып келатат. Түнү менен машинелер эртишкен бойдон жүрүп жатып, эртең менен 9-10 чамаларында дал ушул жерге Алтайдын стадионуна жетип келдик. Алтай жергесине жеткенде Кыргызстан курама командасы менен Россиянын курама командасы 3 сааттан кийин беттешерин укканда, жигиттер даярдана башташты. Жигиттер эң алгач эле өздөрү кийинишип, оюн талаасына даяр болуп, андан тышкары жаңы алынган эр токумдарды үзөңгүлөрүн тагып, баардыгын даярдап жатышты. Жигиттер ынтымакташып, кимиси бүткөн болсо экинчисине жардам бере калышып, тезирээктен даяр боло калышты. Алтай жергеси ушунчалык таза экен, салафан, баклажка дегендерди таштабайт экен. Биз дагы аркабызды жыйнап, ушинтип учуп кеткен пакеттерди алып, бардык мусорлорду жыйнап койдук. Даяр болгон соң стадионду көздөй жөнөдүк. Биздин мындай кызыл болгон формабызды көргөн, Кыргызстан экенибизди көргөн башкалар суктанып карап жатышты. Кыргызстандын делегациясы ушинтип стадионду көздөй сапар тарттык. Тайгазанда ойнолчу көкбөр оюнубуз ал жакта өзгөчө шаң менен уюштурулган экен, карап суктанып бүтө албай жаттык. Алтай жергесинде кадырлуу конок болуп, 2-этаждан орун алдык. Бир жумага созулган көкбөрү оюнун көрүү үчүн бул жакта дагы көрөрмандары көп экен. Басымдуу бөлүгүн аял заты ээлейт экен. Көрөрмандар өзгөчө кол чабып, аябай шаңдуу отурганы мени өзгөчө таң калтырды. Биз барган күн финалдык оюнга туш келгенине байланыштуу бул жерде кыргыз туугандарыбыз да өзгөчө көп экен. Ушундай кыргыз, ак калпак, кыскасы сиздерге деле тааныш кийимдер көрүнүп атса керек. Аябай мени да кубандырды. Ооба, Тайгазанын үстүндө шоу менен коштолгон концерттик программалар болуп жатты. Финалдык оюндун алдында парад башталды. Парадда биздин Кыргызстандан барган 3 калысыбыз бир жума бою ошол жерде калыстык кызматты өтөп келишти. Бул турнирде жалпысынан
20 команда катышкан. Жогорку жана биринчи лиганын командалары жалпы 20 команда парадтан өтүп жатышты. Биздин Кыргызстандын гимнин угуп жүрөгүңүз болуп дей турса керек. Бирок мен жөн гана монтаждан коюп койгом. Ал жерде өздөрүнүн гана гимни жаңырган. Бул Азиянын кадырлуу коногу болуп барган Кыргызстандын делегациясынан Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти Нурлан Болушбековичке сөз берди. Кыргызстандан барган делегация экинчи этаждан түшкөндө эле жергиликтүү телеканалдар Ранис Майрамбековичтен интервью алып баштады. Эки легенданын тамашалашып турганына күбө болуп, аны да жөн турбай сурасам, 20 жылдан бери булак тартабыз, тең тушпуз дейт. Мынакей эми башталды бул жагы. Биздин көкбөрүчү жигиттердин күйөрмандары агылып токтобой жатты. Улам келип сүрөткө түшөт, улам келип учурашышат. А мен болсо видеого тартканга дагы жетишпей калып жаттым. Манаска болсо футболкасына автограф алган күйөрмандар дагы келип жатты. А бир жагында болсо Өмүрбек Эсен уулу менен Улан Асакеевдин күйөрмандары жанынан кетпей сөзгө тартып жатышты. Кыргызстандын көкбөрүчү жигиттери ушунчалык жылдыз экенин ошол жактан байкадым. Башка дагы көкбөрүчү жигиттер келип учурашып жатышты. Караңыздарчы, бул байке кандай бактылуу. Бир келип Манасты кучактап, бир келип